Жыл сайын 20 февралда дүйнө жүзү бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттик күнүн белгилейт. Бул күндү жарыялоо чечими 2007 жылы Башкы ассамблеянын пленардык отурумунда кабыл алынган. Аталган майрам алгачкы жолу 2009 жылы белгиленген. Социалдык адилеттүүлүк бул коомдун бардык мүчөлөрүнө өз жөндөмдөрүн ишке ашырууга, алардын турмуштук муктаждыктарын канааттандырууга жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнү туюндурат. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнү мамлекеттердин экономикаларын жандандырууга, экономикалык өсүшкө жана социалдык прогресске жетишүүгө жардам бере турган чечимдерди кабыл алууга багытталган. 2007 жылы бул маселе боюнча токтом долбоору Кыргыз делегациясы тарабынан сунушталган. Аны бууга мүчө болгон 80-ге жакын мамлекет биргелешип жазган. Анда экономикалык өсүү, тынчтык жана коопсуздук, адам укуктарын урматтоо, социалдык өнүгүүнүн жана социалдык адилеттүүлүктүн маанилүү шарттары экендиги баса белгиленген. Облус аймагында 20 февраль 20 мартка чейин социалдык адилеттүүлүктүн 1 айлыгы жарыяланган. Анын алкагында бир топ иштер мерчемделген. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы ассамблеясы тарабынан 20 февраль бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнү деп жарыяланган. Буга ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтомунун негизинде жыл сайын 20 февралдан 20 мартка чейин 1 айлык жарыяланат. Токтомду аткаруу максатында облус аймагында дагы атайын өкүлдүн буйругу жарыяланып, бүгүнкү күндө социалдык адилеттүүлүк 1 айлыгы жүрүүдө. Бул 1 айлыкта негизинен облус аймагындагы калктын аялуу катмарлары, коргоого муктаж болгон катмарларга юридикалык, социалдык жана ошондой эле маданий иш-чараларды өткөрүүдө акысыз кызматтарды көрсөтүү мерчемделген. Мындан тышкары облус аймагындагы калыбына келтирүү, балдардын ден соолугун калыбына келтирүү, карыялар үйлөрүнө ошондой эле балдар үйлөрүнө дагы ар кандай иш-чаралар өткөрүлөт. Бул иш-чаранын жүрүшү боюнча калкка кеңири массалык маалымат каражаттары тарабынан маалыматтар берилип турат. Ушундай эле иш-чаралар облустун аймагында бардык район шаарларда жүргүзүлүүдө.